Жолу оңдолуп баштаган бул айыл Чоң Токой деп аталып, Шумкар Уя айыл аймагына карайт. Мында жашагандар быйылдан тарта асфальт менен каттап калышат. Айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн мындай шартты жергиликтүүлөр жактырууда. Себеби мындай иш элетте биринчи жолу болуп жатат. Заман оңолгон сайын бул культурада жетишкендигибиз ушулда. Өкмөт иштеп атат, өкмөткө рахмат, жетекчилерге рахмат. Жагат ушул. Анан ушундай күзгүдөй жолдо ким эле жүрбөсүн, баары эле жүргүсү келет да. Ички жолдорду асфальттоону айыл өкмөтү жана депутаттар демилге кылып, биргеликте ишке ашырышты. Каражат жергиликтүү казынадан бөлүнүп, айылдагы жолдун 2,5 чакырым оңдолууда. Долбоор боюнча арыктар да салынып, тротуарлар да курулат. Жалпы жумушту номер 36 жол тейлөө мекемеси аткарууда. Жол чарба департаментинде 3 жылдык мөөнөттө гарантиябыз бар. Кудай буйруса, бул жердин эми сапаты аябай эле жакшы болот. Калыңдыгы 6 сантиметр, тууразы 6 метр. Бир көчөсүндө оң жак бетинде лотогу бар. Наркы центральный көчөсүндө болсо толугу менен эки жагында тең лоток, тротуар менен болот, бордюрлары дагы бар. Шумкар Уя айыл өкмөтү былтыр да аракет кылып, Карагой айылындагы тургундарга дал ушундай шарт түзүп берген. Алдыда дагы аймагындагы бардык жолдорду заман талабындай кылууга аракет жасоодо. Эмки этапта Кудай буйруса биз Сасык булак айылында 5 километр 200 метр жолду мынакей деп 36 ишканасы менен келишим түзүп, июлдун аягы августтун башы менен баштайын деп турабыз. Кудай буйруса эми калган айылдарыбызда ошо Талды булак, Ак Коргон, Кеңеш айылдары дагы быйыл эмки жылы ушул жолго басымды жасайбыз. Каражаттын бардыгы өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен жумшап атабыз. Аталган аймакта жер үйкени жайгашкандыктан казынасына чоң суммада каражат түшүп турат. Анын бир бөлүгүн жергиликтүү бийлик инфра түзүмдү жакшыртууга жумшап, депутаттар менен бирге көйгөйлөрдү чечүүдө. Белгилей кетсек, облус аймагында ички жолдору асфальтталган айылдар аз. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.